Бул Баткен шаарынын учурдагы мал базары. Каланын так ортосунда жайгашып тургандыктан көчөлөрдө унаа тыгындары орун алып, жашоочуларга ыңгайсыздыктарды жаратып келет. Мында сырткары ичинде атайын шарт жок болгондуктан жаан чачын учурунда базардын ичи баткак айланат. Өтө тар, муну жылдырыш керек. Жамгыр жааса толук түрдө навеси жок. Эми чекелерде навеси бар. Бүт ушу былчыкта эле соода кылып, былчыкта эле мал алып сатып эле кетишип ататтар. Азыр жарым сааттан бери турабыз. Караш керек да. Биздер көбүрөөк салыш керек. Мына эми туугандар азыр эми бул туура эмес да. Мына мал базардын алды мына тыгын болуп атат. Машиналарды эки катар кылып жолго коюп таштаптыр. Мына инспекторлор келди, эгесин таппай жатат. Азыр мал көбөйүп, элдер тыгылып атат. Азыр кичине кыйынчылыктар болуп атат ол жагынан. Муктаж болуп атат негизи. Жаңы мал базар ачылса жакшы болот эле. Баткен шаарындагы негизги мал базары тар болгондуктан көп жылдан бери бир топ ыңгайсыздыкты жаратып келет. Мындан улам шаардын четине чоң аянттагы жаңы мал базардын курулушу жүрүп жатат. Бул базардын жакынкы күндөрү пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Эгерде ишке кирсе, Баткен шаарындагы районундагы жалпы эле облустагы малды сатуучуларга жана алуучуларга бир топ ыңгайлуу шарттар түзүлмөк. Мал базарда эки дарбазасы бар. Бирөөсүндөн мал келип, бул жерден артка берилип, эстакадага түшүрүлүп, ал жактан мал кирет. Биз көрүп турган ушул жерден мал кирет. Бул жерден дезинфекциялык барьер бар. Ал жерде ветеринардык адис жана базардагы бөлүнгөн чек алуучу баягындай эме адистер отуруп, кызматкерлер. Малды бул жерден өздөрү көзөмөлдөн өткөрүп, ветеринарлар дальше сатууга уруксат беришет. Мындан ары кирип мал ошол ичинде киргенде жылкы бөлмөсү, бодомал жана майда кой эчкилерге арналган 3 секциядан турат. Оң жактагысында жылкылар байланат. Өзүнчө навес, өзүнчө байлай турган курулмалар менен. Ортоңку бөлмөсүндө бул бодомалдар. Андан кийинки бөлмөсүндө кой эчкилер келет. Кой эчкилерге отдельно ичинде бөлмөсү бар. Аны камап сата турган жана берки колдо кармай тургандары өзүнчө менен кармалган, эсептелинген баары. Сатуучу кардарга ыңгайлуу болсун деп малды аралап жүргөндө же болбосо бир көргөнгө баягындай жаан чачын болот. Ошондой маалдарда адам жакшы ыңгайлуу жүрүш үчүн бул жерде көрүп турасыздар, тротуарлары кенен курулуп пландаштырылган. Ушул аралап тротуар менен басышы менен кылышат. Жаан чачында карлар эригенде баягындай сууларга атайын арыкчалар эсептелип чыккан, сыртка чыгып кетишет баары эмес. Жаңы мал базары үчүн Баткен шаарынын мэриясы тарабынан 1,5 гектар жер аянты ажыратылып, 22,18 миллион сомго жергиликтүү бюджеттин эсебинен курулду. Базар шаардык мэриянын алдындагы муниципалдык менчик департаментинин карамагында болот. Учурда базардын айланасы тосулуп, атайын административдик имараты, жарандар басуучу тротуарлар, мал байлоочу жайлар, бастырмалар курулуп өттү. Базарды ушул жылдын декабрь айында пайдаланууга берүү пландалууда. Мингүл Көчөрова, Жыргал Абдижалил уулу, Абдуламит Абдуманап уулу, Баткен жаңылыктары.